Араван дегенде эле мээнеткеч, эмгекчил калк эсибизге түшөт эмеспи? Дал ушул жерде чоңоюп өскөн биздин каарманыбыз ушул берекелүү 1,5 гектар бакты, анар бакты түптөгөн. Дал ушул менин колумда көрүп турганыңыздай чоң анарлар бул жерде миңдеп саналат. Кененирээк биздин инсан программабыздан байкап туруңуз. Дыйкандын эмгеги түшүм жыйнаганда көрүнөт. Араван районунда 1,5 гектар жерге анардын төт иш сортун эккен Сайфедин Рузиев түшүм жыйноо алдында турат. 1,5 гектар жерге анар эккенине 4 жыл болду. Бул жер башта таштак талаа болгон. Дыйкандын айтымында жерди калыбына келтирүү үчүн 4 жыл таш терген. Ошондой эле сууну түтүктөр аркылуу тарттырып келген. Бирок бул жерде суугарууну дагы да жакшыртууну пландап жатат. Анарды өстүрүү үчүн атайын агрономдон да кеңеш алып, өстүрүү жана түшүм алуу өздөштүргөн. Таштанып какыраган таштак жер эле да. Анан агрономдор менен маектешип, олордун берген совети бизге эң немеси анардан башкасы болбойт. Анан кийин биз белди бекен байлап, ушул жерден ишти башташтан мурда бир 200 сыйда ташын тердик. Терип тазалагандан кийин анан кийин көчөтүн коңшу өлкө Өзбекстандан Кубадан алып келип, төт иш деген сорту муналар. Төт иш деп аталган себеби булар иште даны чоң болот. Ошон үчүн төөн чиде деген эски аксакалдардын сөзүнө окшогон ошентип төт иш деп аталган бул анардын сорту. Мунун эгиш технологиясы кандай десе, Samsung менен казып алганбыз бул жердичи. Көчөттүн ордуна рамка кылып, казык кагып, аны эгип атканда адыр топурак менен көңдү аралаштырып, тамырын малып, көң жабышкан мезгилде анан эккенбиз. Өзүнүн тамыры 1,5 метр болсо, и плюс дагы 1,5 метр кошуп эгип, анын учунан бир 10 сантиметрдей эле коюп туруп кыркып жүргөнбүз. Немеге десе, ушу бой эксе бул жаңы тамыр амал алгыч экти кыйналат. Одан көрө 10 сантиметрде чирпип коюп калганды кыркып жүрсө, тамыр дагы тез өрчүндөйт, анан кийин өйдөөгө карап дагы немесин жеткириш оңоюраак, кубаттуулугун жеткириш. Мындан дагы бир технология кандай десе, кийинки жылы көчөттүн үстү менен асты жагын казып, бир чындан амофос, бир челектен көң салынып, көмүлөт. Анан одан кийинки жылы, 3-үнчү жылы уже 2 жамбашын кутта ошондой кылып. Ушинтип меганаган 5 жылга чейин буга удобрение керек эмес. Астын тазалаш керек. Обрезкасын убактында ар жылы эрте жазда кылыш керек. Баягы эркек деген шактар деп коет, олорду обязательно обрезка кылса, кубаты мына мөмөсү бар бутактарга келет. Анан мөмө чоңураак болот. Эгер баягы эркек деген шагыны бутактарын кеспесе, бул баардык кубат ошого болот да. Ушундан агрономдор менен маектешип ушул жер ушинтип өздөштүрүп, быйыл эле таш тербедик. Быйылга чейин жылда 2 сыйра 3 сыйра таш терчү элек. Эми кыйла өзүнө келип калды, эми жалаң көң менен неме кылып атабыз азыр. Удобрение берип, анан кээде буларгадан башка көчөттөргө караганда башка көчөттөрдө эле жалбыраган неме түшөт, шире. Ошого каршы өзүнүн препараттары бар, ошолорду салабыз. Муну 2017 эрте жазда апрель айында көчөтүн алып келтиргенбиз. Алып келтирип, марттын этектеринде ушу эгиш баштаганбыз. 2017 болсо, о жылы алган эмес. О жылы где-то бир 1 метрдей бой көтөрүп, кийинки жылы бир 3 тоннадай алдык. Экинчи жылы уже. Экинчи жылы эле 3 тоннадай. Ооба. 2018, 2009 былтыр примерно 7 тоннадай бишкекке экспорт кылдык. Калган майда-чүйдө ушул жерде сатылды. Эми быйыл Кудай буйрса ушу бир 10 тоннадан ашырабыз деген ниетибиз бар. Мына ушундай немелер. Абдан бир эле түйүндө көп алыптыр да. Канча өзүңүз кызыгып сынап көрдүңүзбү? Канча болот экен? Мен кызыгып өзүм эсептедим. Баягы начар кичине көчөттөгөн ар кыл болот да, чоң кичинеси болот да, баягы жерде удобрение жакшы жердегилер мындан чоңоет. Эң кичинеси 12-13 данадан алат, булардын где-то примерно 7-8 конкретно жетилет, мындай болуп. Хотя бы мындай болуп жетилет да, 7-8. Анан эң көп болгону бир бар, мен эсептегеним көп эле. Минимум бир 50дей бар да. 70ке чейин эсептедим. 70 штукка чейин мөмө. О 70 штуктун мөмөнүн где-то бир 70% мынандай чоң
мынандай нормальный немеде, калибровкада. Калган анан кичине майдаракта. Булардан мына чоңдорун жулгандан кийин 1 ай ичинде күн санап ушулардан чоңоюп калат. Хотя мынандай болгондо да мына даражага жетип келет. Сайфидин мырза айыл элине өзү эккен анардын көчөтүн эрте жазда берип турат. Айтымында анар көлөмдүү жана түшүмдүү болушу үчүн эрте бутоону жакшы өздөштүрүү зарыл. Анардын алдына кошумча чыккан көчөттөрдү бутап турбаса, анардын кубаттуулугун алат. Сайфидин мырза анарды өз малында бутап турат. Эгер илажы болсо, эрте жазда буташ керек. Аны эрте жазда бутагандан кийин дагы муну астынан чыга берет, жан башынанчы баягы кырккан жерин жан башынан. Кичинекей жалбырак чыгат, ошондон бутагы көбөйүп кетет. Мынаны конкретно мына ушулар эркек шактап коет. Булар мөмө албайт. Мөмө алган бутакта кубатты ушул ала берет. Караңыз мына. Мунун бою канча турат, мунун бою канча турат. Бул 4 жылдык көчөт болсо, мына быйылкы чыккан. 1 жылдын ичинде 3-үчү болуп кетти. Эми кээде биз багбандарыбыз неме кылат? Успет этпей калат. Ана ушуларды кескенде дагы эң астынан кесиш керек. 40 киши ушинтипчи. Булардын зыяны болсо болот го, бирок пайдасы жок. Демек булар анар албайт экен, э? Жок, булар анар албайт. Булар жалаң кубаттуулукту алат, всё. Одан башка эчтеке эмес. Эгер эрте жазда шуну обрезка кылынса, 15-20 сантиметрде мынантип калемче кылып көчөт жасаса болот да, мынанчы. Эрте жазда. Доодаракка жаңы кире элек маалда обрезка кылып мынантип. Üstünden bir 10 santimetre kalsa kan yerin aslında neme gömürüş gerek. Şuna köşe jasasa bolot birok. Birok bir kırkılgandan keyin bul neme mömalatıran butak aylanat barıp. Ошон үчүн ушундагы бутактардын полный эрте жаздан кеч күзгө чейин астынан кичине олордан сыдырып жаңы чыккан малды сыдырып койсо оңойлук бүтөт. Ана мындай бутактардын невозможно. Кол менен кайчы менен кыркып алыш керек. Ушул чоң-чоңдорун кантип кыркасыңар деп? Чоң кайчыларды алып келесиңерби? О, специально кайчысы болот мындай. Эки колумду карап туруп, эң астынан. Эң астынан кыркыш керек, анан болгондо да жабыштырып кыркыш керек, что мына анар көчөттүн кабыгы секейин баягы кыркылган жерди өзү ора бекитип алат. Эгер мындайракта неме боло турган болсо, кичине коюп кыркыла турган болсо, баягы кийин буну жылда күздө көмүлөт да, жазда ачылат. Gömüp atkан жерде кичине коюп неме кылса, ошол жерден чурт сынып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн астынан кыркыш керек. Түшүм жыйнаштырылгандан кийин кеч күздө анан обрезкаларды кылабыз мындай бутакта калып кеткендерин. Кыркып, ашча, лишний мына көп керкелер 4-тен 5-тен түйүнөн чыккан. Керектүүсүн коюп, керекмесин кичине жеңилдетип кыркып, анан чогулуп туруп 4-5 адам муну бул өзү негизи тикендүү болот. Калың ватный кийим кийип, перчатка даже. Ошентип анан топурактын астына көмүлөт. Немеси көмбөсө дагы болот. Мына 2 жылдан бери конкретный кыш болуп атат. Кокус кышта билип коет. Катуура суук болсо, ушунча мээнет күйөт да. 4 жылдык мээнет. Ошон үчүн лучше кичине чыгым болсо дагы эл жалдап туруп көмүп, эрте жазда ачып көмгөн оңураак. Анардын бул түрү төөтиш деп аталгандыгынын себеби ширөөлүү жана даны чоң. Каарманыбыз быйылкы жылы 10 тонна анар жыйнайм деп ниет кылууда. Жыйналган түшүм Бишкек шаарына жана өлкө аймактарына сатылат. Төөтиш анарын 1 ай убакыт сактоого болот. Бирок каарманыбыз андан да узак сактоонун жолу бар экендигин айтат. Ушул айдын акырда биз уже урожайды собирать этип баштасак, аркасынан суу кое беребиз. Хотя мынанчалык болот да, мына кичине аналар бар го. Ушулар хотя мынандай болот. Аракет кылат. Мынчалык болсо хотя мынандай болот да, короче, базардын бышканын эле үзүп туруп, анан суу эгеп эткенсиздер да. Утур чоңдорун бышкандар ран кайтарат. Ошолорду терип туруп, жыйнай беребиз, аркасынан суу куюла берет. Онун аркасынан мага кичинелер уже чоңое берет. Мына ал кеткенден кийин буга уже удобрение керек эмес. Анан калган мөмөлөргө берет бутагы. Бул сентябрь айында бышат турган сорту ошондо? Сентябрдын уже 25-тен оягына можно да, буну карап ран кайтарган терип алса боло берет. Октябрдын этегине чейин терилет бул. Анан сакталышы канча убакытка чейин булар өзүн жоготпой тура алат сактаганда? Муну былтыр биз изилдедик, таппадык. Буну где-то 1 айдын аяк багына сакташ керек. Анан Өзбекстанда баягы айткан тааныш
Иним bir agronom eksperiment жасаптыр да. Баягы простой, обыкновенный кум шекер сала турган пакетке бирден орап сактаптыр. Февралга чейин туруптур бирок. Кандай туруп десе, ушу бутагынан кандай жыл болгон почогу ушу свежий малдай турган да. Мага обрез алып келип көрсөттү. Байке бийилден кийин кокус сактай турган болсоң, ушинтип бирден пакетке салып, ящикке салып жыйып койсоң, февраль мартка чейин турат экен деп. Бул жаңы технология. Буну алы эч ким биле элек. Өзбекстанда 2 ел адам билет экен. 3-үчүсү менин таанышым, мен буяка келгенден кийин 4-үчүсү мен болдум да. Ушинтип сактаса болот экен кыскасы. Пакетке уруп, отдельно бирден кылып, ящикке терип койсо, март апрелге чейин сактаса болот экен. Анарды өз негизи жулуп алса дагы болот. Бирок жулуп алганда, мисалы мындан тарткандан кийин силкинип, калган мөмөлөрдөн үзүлүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн желательно иланчы барынча мындан кайчы менен шашпай кыркып алган оңураак. Анан кийин дагы бир немеси, мына жалбырак менен койсоң бул дагы өзүнчө бир товарный вид да. Шаардыктар мисалы билбейт да бул кандай даракта неме болот, жалбырак кандай. Ошентип мынантип үзүп товарный вид кылып жөнөтсөк, ушул дагы өзүнчө бир товарный вид. Дасторкон үстүнө койгонго. Дасторкон үстүнө койгонго дагы ушул дагы өзүнчө бир кооздук да кыскасы. Азыр мен үчөөнү кармап эле колум табылып кетти да, кармап турупчу. Чын эле бир эң чоңу бир канча эме чыгат салмагы? 1,5 килодан чыккан. 1,5 килограмм. 1,5. 1,5бы? Ооба. Анда эмне 1 килограмм алабыз деп келсек, бир анар алып кетебиз. Чоңураак болсо, мына мисалы мына азыр 1 килограммга жакын да мына. Жакын. Ооба. Өткөндө мен неме кандай, баягындай мөмөсүн суюлуп тур неме кылса, ошолор 1,5 килограммдан неме мөмө берет да, бир данасы. Бул дегени бир даракта, допустим, 20 болсо 30 кило мөмө алды деген да. Ушундан бийилден кийинки неме пландаштырып атабыз. Жакшы, сонун ошондо чоң өлчөмдө, чоң көлөмдүү анар алыш үчүн эмне кылышыбыз керек ошондо? Мөмөсүн суюлтуш керек. Өзүнүн бутагына карап, муну бардыгы эле неме кылып, өз технологиясы боюнча бир бутакка, мисалы 4 бутак боло турган болсо, 5тен 6дан 7ге чейин койсо, ушул мөмөнү баягы бутак өзү конкретно обеспечить кыла алат да, тойдура алат. Мисалы, эрте жазда бир жаңыдан түйөт го, түйгөндө бир 80 даана түйсө, айттыңыз да, ошону сөзсүз азайтыш керек дедиңиз, Айласы болсо жарым үзүш керек. 80 кичинекей түйгөндөн көрө не товарный вид да баягы, базардын немеси эмес. Сатканга дыйкан кеңири сатат да, мисалычы. Көкөрөгүн керип. Кеңири ушудан алып барсаңыз, элдер дагы чоң анар деп кызыгат. Чоң, все равно чоң анар дейт. Баары эч ким майдасы толтунбайт. Баарды болсо мына чоңунан тарт дейт да, базар. Базар эскиден ушинтип келген. Бул аналардын мындай жарылганын себеби нел жер жалаң, күнгөй, анан таштак жер, тез суусайт жерибизчи. Жер жарылып кетет. Анан куурагандан кийин, суу келгенден кийин суу ичкен маалда өзүн неме кыла албайт да, жарылып кетет. Суусуздуктан. Самый биздин чоң проблемабыз суу көйгөйү быйылкы жылда. Былтыр быйылкыда неме болгон эмес, мына кичинелер чоңдору, кээкелер чоң 1 килограммдан ашыктардан жарылып кетет. Немегесе суусап турган нерсеге дарызга окшоп суу койсо, суу келгенден кийин ичкенден кийин көтөрө албайт да, жарылып кетет. Кудай берсе бийил администрация жагынан, айыл өкмөт жагынан неме кылды. Бийил суудун проблемасын чечип алса, бийил күзгө чейин. Бийилден кийин кудай берсе мындаган жок болот деген үмүттөбүз. Анарды өстүрүш үчүн эң негизгisi жолубузу туура сугарыш керек. Туура сугарыш керек. Эгерде туура эмес сугарса эле анарларды уже жарылып кетет. Анан желательно түнү сугарыш керек. Суу кеңири болсо түнү бир эле жорголотуп койсо болду. Мындай зактатымдай сууду эмдирип кереги жок. Бир жорголотуп эле койсо болду. 3 күндө бир суу жүгүртүп туруш керек бугачы. 3 күндө бир. Эми жер, смотри, жер кандай. Жер кара топурак болсо бир жумада. Биздики мына таштак жер 3 күндө бир суу койсо айла жок. Мына кечээ суу койдук, уже бүгүн
немеси тартылып атат. Кара топурак 1-10 күндө дагы боло берет. Неме десе, мынаны парпайгандан кийин кара топурак таштак эмес, анан неме, нымдуулукту кармайт, өз дамынан сая кылып турат. Көлөкөсү жарылбайт булчу. 1,5 гектар аянтта анар жыйноого үй бүлөсү жетишпейт. Андыктан кошумча 10дон ашуун жарандарды көмөктөшүүгө чакырат. Каарманыбыз 4 жылдан бери быйыл алгачкы жолу мол түшүм алат. Сайфидин Рузиев анарды коңшу өлкөлөргө экспорттоону максат кылууда.